Адам организмдеги бардык ооруларды айыктырат экен. Элдик дарыгерлик менен адамдын организминдеги бардык ооруларды айыктырууга чындап эле мүмкүнчүлүк барбы? Аны сиз кандай жол менен айыктырасыз? Омурткадагы проблемаларды немелерин чечип алсак, нерв тамырлар кысылып калгандарды, ошолорду жакшы бошотуп берсек эле адамдар өзү айыгат. Мисалы үчүн колду кармап туруп тамыры согуп атканын сезесиң туура. Омуртканыкында ошондо сезилет да. Каяктан келгенин өзүм да билбей калам. Бул жериңиз мындай ооруйт экен деп айтам, айтканымда баягы астында турган пациенттерде мен бул жерим ооруйт, сен каяктан билдиң дейт. Ошентип сурап калышат да. Көптөгөн адамдар сизге ыраазычылыгын айтып атат. Мен бирөөдөн барып үйрөнгөн жокмун, же бирөөдөн неме үйрөткөн жок мага, башкаларды үйрөтүп алган жокмун. Мага ошентип эле келген, билбейм. Ошо мага сезилип атат, касиет бар окшойт. Кудайга шүгүр. Бул кишинин колунда да энергиясы бар экен. Адамды сөз менен да дарылаш керек да. Чоң атамдын апасы бар эле 94 жашка чыккан. Эшиктен муз катайып жыгылып жамбаш сөөгү сынганда ожог болуп кетпесин деп мен ошондо 5-6 класста окуйт элем. Ошондо массаж кылдырып жүрүп үйрөтүп коюп да. Азыр баса аласызбы? Аз базам. Тура аласызбы? Туруңчу гана. Базам. Демек ушинтип тура албай калдыңыз эле. Тура албай эңкейип калганда. Ошентип калдыңыз. Ушинтип барам, зорго барам да келем да. Специфический метод иглоукалывания деп туруп, комбинированный метод. Банка менен кошо ийне сайылып атат да бул жерде. Буларга шифа берди да Кудайдын айтканында. Сиз ошо элдик дарыгерлик менен ошо канча жылдан бери алектенип атасыз? Так, 20 жылдан ашып калды. 2000 жылдан бери. Бирок сиз ушул элдик дарыгер катары кайсыл ооруларды айыктыра алдыңыз? Элдик дарыгер катары биз основной эле ошол остеохондроз менен иштедим көбүнчөчү. Бул омурткага тиешелүү оорулар. Именно омурткага тиешелүү оорулар менен иштедим да. Грыжа, протрузия, смещение, сколиоз, кифоз, лордоз ушул проблемалар эң основной. Андан кийин муун оорулары. Артрит, полиартрит, артроздор менен иштедим. Нервди ойготобуз мындай чатым. Уктап калган нервди ойготобуз да. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн мен Бишкек шаарындамын. Мен сиздерге бүгүн ошол элдик дарыгер туурасында маалымат берүүнү чечтим. Көптөгөн адамдар мага кайрылуу жасап жатат. Бишкек шаарында Максат деген бала бар экен. Ал ошол адам организмдеги бардык ооруларды айыктырат экен. Ал кандай адам, кандай дарылоо жүргүзөт деп сурап калышты. Чындыгында бизге байланышууга мүмкүнчүлүк болду. Азыр ошол элдик дарыгер Максат агабыздын үйүнө келдик. Азыр бул жакта элдер да карап жатыптыр. Максат агабыз ошо 10 жылга жакын убакыттан бери адам организмдеги бардык илдеттерди айыктырат экен. Өзгөчө грыжа, нерв системасынан жабыркаган, жүрөк, боор, өпкө деги эле ички органдардын бардыгын карап өзүнүн ыкмалары менен дарылайт экен. Эмесе кандай дарылайт, чогуу күбө болобуз. Мен турган жер Бишкек шаары Кызыл Аскер районунда жайланышкан Кайназарова 15-үй. Ошол жолдун боюнда эле үй экен. Көк жашыл воротага киресиздер. Түз эле Максат ага кирип кетесиздер. Азыркы учурда бир эле медициналык жол менен адамдын организмдеги илдеттерди айыктырууга болот жана ошондой эле элдик дарыгерлердин жардамында дагы адамдын бардык ооруларына шыпа таап, дарылоосуна толук мүмкүнчүлүк түзсө болот экен. Ал үчүн элдик дарыгерлер элдерге жардам берип, өздөрүнүн ыкмалары менен элди дарылап келет. Бүгүн бизде каарман 10 жылдан бери элдик дарыгерлик менен алектенип, жүздөгөн миңдеген адамдарды бардык оорулардан айыгуусуна салым кошуп, атайын иштеп жатат экен. Максат байке, саламатсызбы? Биз Бишкек шаарындабыз. Мына Максат байкебиз 10 жылга жакын аралыктан бери ошол элдик дарыгерлик кесипти аркалап, азыркы учурда Кыргызстандын булуң бурчунан көптөгөн кардалдар келип аткан мезгили. Азыркы учурда өзүнүн ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар көп келишет. Мына элдик дарыгерлик менен адамдын организминдеги бардык ооруларды айыктырууга чындап эле мүмкүнчүлүк барбы? Аны сиз кандай жол менен айыктырасыз? Бизде чындап эле мүмкүнчүлүктөр бар. Ал боюнча биз баягы омурткадагы
проблемаларды немелерин чечип алсак, нерв тамырлар кысылып калгандарды ошолорду жакшы бошотуп берсек эле адамдар өзү айыгат. Ал жагынан Кудайга шүгүр айыгып эле келатышат. Мага основной ошо грыжа боюнча келгендер, давление, инсульт алгандар келишет. Ошолорду Кудайга шүгүр айыктырып келатабыз. Негизи ушул жагдан сурай кетейин, Максат мырза, айтып койсоңуз, бул элдик дарыгерлик бул эми сизге кесип болуп калды. Ушуну менен көптөгөн адамдар сизге ыраазычылыгын айтып атат. Көпчүлүк адамдар айыккандыгын айтып, ыраазычылыгын айткан интернет барактарынан мен көрүп калдым. Баса албай жүргөн адамдар басып кеттим деп атат. Негизи бул кесипти кантип аркалап калдыңыз? Сиз кимсиз? Өзүңүз тууралуу айтсаңыз. Мен атым Абдрасулов Максат. Чоң атам, өзүм чоң атам өтө күчтүү тамырчы болгон. Андан сырткары өзүм таятамда сыныкчы болгон, ал ошончолук күчтүү сыныкчы болгондуктан ошолордун негизги себептеринен келгенине, генден куулуп келген эле неме бунчу. Мен бирөөдөн барып үйрөнгөн жокмун, же бирөөдөн неме үйрөткөн жок мага, и башкаларды да үйрөтүп алган жокмун. Мага ошентип эле келген. Кармап туруп эле каяктан келген өзүм да билбей калам. Бул жериңиз мында ооруйт экен деп айтам, айтканымда баягы астында турган пациенттер де мен бул жерим ооруйт, сен каяктан билдиң дейт. Ошентип сурап калышат да. Ошентип сурап калганда мен ушинтип эле билбем, ошо мага сезилип атат дейм. Касиет бар окшойт, Кудайга шүгүр. Ошентип эле мен мынтип омурткаларды мындагы карап өтүп туруп эле мына жерден давление болуп атабы, сахар болуп атабы, уйкусуздуктар болот, өпкө, жүрөк, ашказан, жоон ичеги, уйку без, өт, боор, бөйрөк, табарсыктар ошолордун эмне себептен ооруп атканын омурткадан эле кармап туруп эле айтып берем да. Дал ушул жерден көргөзүп койсок, мына сиз мына адамдын организминдеги баардык ооруларды жазып коюпсуз да бул жактан. Бул жактан баштан баштап мурун, көз, жүрөк, бөйрөк дейт. Азырынча учурунда көп учурда бөйрөк, боор ооруган адамдар бар да. Анан кайрылышабы, анан аларга кандай жыйынтык болот? Ошолор келип кайрылышат. Ошолор боюнча мен жакшы жыйынтыктарды берип атабыз. Кудай буйруса колдон келген аракеттерди кылып атабыз. Ошонун менен аябай жакшы результат алгандар көп. Биринчи эле күнү уже жеңилдешип башташат да, 5%, 10%тен жеңилдеп барып, анан жакшы болот. Бизге основной 8 күнгө чейин дарылайбыз да. 8 күндө уже Кудайга шүгүр жакшы результаттар чыгарып берип атабыз. Сизге көбүнчө мына баардык оорулар боюнча көбүнчө кайрылышат экен, көбүнчө басымдуусу кайсыл? Грыжа менен кайрылышат. Бирок чындыгында 100% грыжадан айыктым деп ыраазычылыгын айткандар болдубу? Азыркы тапта мага 8 күн грыжага леченияга келет, андан кийин ай сайын 1 күндөн немеге консультация кылып, текшерип неме болуп тургандарым келип атышат. Уже 15 мм грыжа аябай жакшы результаттар чыгарылып атат. Эң патологум 15 мм болду, ошонун жакшы результат болуп атат. Андан кийинкилер ошо 6, 7, 8 ушундайлардан жакшы результаттар бар. Анан азыр көбүнчө айтышат да, ошо грыжадан эч айыкпай койду, медицина эч качан жардам бере албай атат деп. Бирок мен өзүм деле көп болдум, менин жакындарым деле мыкты клиникаларга, ооруканаларга жатып, бирок грыжадан айыга албай койдук деп айтышат. Аны көрүп дагы жүрдүк, бирок элдик табыптар толугу менен айыктыра алабы? Сиз мисалы кепилдик бере аласызбы, айыктыра алам депчи? Адамдын организминин өзүнөн болот. Мен толук кепилдик бербейм эч качанчы. Мен болгону Аллага ишенебиз, Кудайга шүгүр деп туруп эле ошол боюнча неме кылабыз. Биз көрсөткөн көнүгүүлөр жасасак, гимнастикаларды, турниктерди жасай турган болсо айыгышат. Мен айтып атпайм, азыркы эле 15 мм болгон грыжа уже результат болуп атат. Кудайга шүгүр, ал дагы ушу баса албай жанында келинчеги сүдүрөп неме болуп келген болчу. Аны ушу 1 ай мурун лечение кылдым. Азыр кечеги деле келди, консультацияга келип каратып неме болуп кетти эле. Аябай жакшы результат болду. Айтып Максат байке, бул жакта үндөр чыгып атат. Эмне болуп атат бул жакта? Мага ошон да бир неме бар, Кумар деген байкебиз бар, иглотерапевт, и банка коет, хит жама кылат, ошол байкебиз мыякта да неме болуп атат, ошол боюнча адамдар дарылап атат окшойт, дарылап атат. Бизге үндөр чыгып атат, анан кызыктуу болуп атат, ичинде эмне болуп атат экенин көрбөйлү депчи. Көрсөк болот да. Көрсөк болот, жүрүңүздөр көрсөтөйүн.
бул байкебиз дагы азыр мануалка кылып неме кылабыз уже жаңы эле неме алып аттык эле силер келип калып токтотуп калып да Адамдын организмдеги кандай илдеттер болсо анын бардыгын бул УЗИге түш тигил жакка көрүнүп кел деп эле элдик дарыгер жаткырып эле омурткасын карап эле билип коебуз мисалы элге түшүнүктүү болуш үчүн бул агайды азыр өзүңүз деле көрүп атсыз бир көрсөтүп да койбойсузбу кантип билесиз аял болобу эркек болобу баардыгы ошо футболкачаны эле ушундай эле жатышат дагы андан кийин мындай алып туруп тартабыз эки буттун дагы тартканыбызда омуртка түздөлөт омуртканын нерв тамырлары кысылган ар боло турган болсо мындай кылып кармайбыз азыр абабыздын бели жакшы белинде эч кандай проблема жок мочевой пузырь бөйрөк алардын баардыгы жакшы мына жерде жакшы болуп турат да анан мына жерде кичине гана жүрөгүндө нерв тамыры кысылганы бар экен ал өтө көп болбойт кээде гана согулуп калат ошо жүрөгүндөгүсү ошонусу эле бар экен ушул жерден омурткадан билсе болобу ошонун баары билинет анткени сезилет да колгочу мына мисалы үчүн мына колду кармап туруп тамыры согуп атканын сезесиң туура омуртканыкы да ошондой болуп сезилет да кайсы органга неме болуп атканы ошонусу сезилип калат да анан ошону кармап туруп айтып берем да давлениясы көтөрүлүп турат бул байкебиздин башы постоянно ооруп турат да көздөр кээде караңгылашып кулактар шум болуп калган эле болбосо а так алардын баардыгы жакшы азыр ушул байкебиздин лечениясын кылып аттым эле ошо лечение кандай лечение кылып атканын да бир сыйра көрсөтүп өтүп кетейин сиздерге элдерге түшүнүктүү болуш үчүн бул жердеги омурткалардын мына эки чекесинен нерв тамырлары өтүп экен да ошол нерв тамырларды мындай кылып туруп бошотуп алып өтүп кете турган болсок адамдын организми жакшы иштей баштайт да мисалы үчүн адамдар көп жүрүшөт эч жери оорубайт бирок чарчагандай болуп өздөрүн слабый сезип жүрүшөт да ошонун баардыгы мына жердеги омурткадан нерв тамырдан ички органдарга питание бере албай жүргөндүгүнөн болот да ошолордун ички организмине питание берилип турса адамдар жакшы жүрөт да массаж кыласызбы ушинтип ушу мануалдык терапияда буну өзүңүз кайдан үйрөндүңүз сиз эле ошентип эле кармалап жүрүп эле үйрөнүп алдык анткени мен айтып өткөндөй чоң атама раматылык тамырчы эле деп атпадымбы чоң атамдын апасы бар эле 94 жашка чыккан ошол 90 жашында немеден эшиктен муз катайып жыгылып жамбаш сөөгү сынганда ожог болуп кетпесин деп мен ошондо 5-6 класста окуйт элем ошондо массаж кылдырып жүрүп үйрөтүп койду да чоң атаңыз чоң атам эле ошо кемпиропа деп койчу элем раматылык ошо кемпиропамы кармалап жүрүп эле ошондон баштап эле үйрөндүм да почти 7-классыман баштап элечи демек бала кезиңизден баштапсыз өзүңүз бул кесиптен башка ишти да кылдыңыз да негизи башка өзүм неме боюнча водительмин ошо водительский окуп эле ошол боюнча эле неме кылып жүргөм анан кийин эмнегедир эле ушул кесип жагымдуу болуп эле элге жардам бергим келип эле неме болуп эле ушул кесипке аркалап кеттим да элдер ыраазычылыгын айтканда кайрадан иштегенге илхам келип тең адамдын көңүлү көтөрүлүш үчүн адамга жылмаюу тартууласаң ошончолук өзүң дагы неме кылат экенсиң да иштегиң келет экен да анан бирөөнү келип туруп туура эмес кайрып койсоң кайра көңүлүң ооруп калат бир какой-то бир жаман кылып кое турган болсоң өзүң жүрөгүң да ооруйт иштегиң да келбей калат да канчалык адамга жакшылык кылып жакшы нерселер тартууласаң ошончолук иштегиң келет экен да ошондуктан мен ар дайым адамдарга жакшылык каалагым келет жакшы болушун тилеймин ошондон баардыгына жакшылыктарды эле каалайм абата бери карап жатып коюңуз адамды сөз менен да дарылаш керек да келдим акчаңды бер мындай кыл андай кыл деп койсоң
кайра адамдын настроениясы түшүп калат да. Сиз канча күн болду келгениңизге? Келгениме 3-чү күнгө кетип атат. Буга чейин кандай элеңиз, азыр кандай болуп калдыңыз? Мурда давление болуп эметип атат элем, 2 күндөн бери жакшы. Аябай жакшы. Уйкум аябай жакшы болуп. Кечин укмуш уктаптым. Түшкө чейин уктап калдым кечин. Уйкуңуз жакшы болуп, Жакшы болуп. жеңилдеп калдыңыз. Жеңилдеп калдым. Бул кишинин колунда да энергиясы бар экен да. Энергиясы бүт аябай бизге организмге жакшы эметип атат. Сөөктөрүнө особенно. 2 күндө эле ушундай жакшы результат алыпсыз, дагы канча күн келесиз? Общий 7 күн менен. Сизге ийгилик болсун анда. Рахмат. Жакшы болуңуз. Бул жакта ким бар? Бул жакта иглотерапевт Кумарали деген байкебиз бар. Банка коет, ийне саят, ошол байкебиз ушу калган пациенттерди нерв тамырларын бошотуп, күч алдырып, чыңдап неме алып бере турган байкебиз да. Рахмат. Анда биз ушул байкенин ишмердүүлүгүнө сайреп салсак, саламатсызбы? Алейкум ассалам, келиңиздер. Жакшы. Маскаңызды алып коюңуз. Ооба, сиз сүйлөйсүз анан. Биринчи алгач өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Сиз кимсиз? Элдик дарыгерсизби? Биздин атыбыз Кумар, фамилия Гугубаев. Биз дагы элдик дарыгербиз. Мындай айтканда, альтернативдик медицина дейсиз деп да койсок болот. Себеби биз буга чыгыш медицина аркылуу келгенбиз да. Ошол чыгыш философиясынын эң күчтүү концепцияларынын бири УСИН концепциясы. УСИН концепциясындагы меридиандар системасы, адамдагы энергетикалык поле, энергетикалык каналдар, ошонун баардыгы мага ошого келгенге түрткү болду да. Азыр бул авторский методика бул дагы. Бул эмне кыласыз азыр эми? Специфический метод иглоукалывание деп туруп, комбинированный метод. Банка менен кошо ийне сайылып атат да бул жерде. Бул адам эмне болуп ооруйт экен? Бул адамда оору, мисалы үчүн, эгерде медициналык термин менен айтсак, буну лимбоишалгия деп койсо болот да. Воспаление седалищного нерва, мисалы, ошентип коймок да. Банка койгондон кийин ийне сайабыз, көрдүңүзбү? Банканы усилить этип атабыз, күчүнчө. Оорубайбы бул? Эми бир дискомфорт болушу мүмкүн тыз депчи, бирок мындай сырттан караганда бул ооругандай сезилген менен бул чачтын кылынан да ичке ийнелер да. Булар оорутпайт. Болгон ошо каналдарда мисалы УСИН системасы, чыгыш медицинанын тил менен айтканда мен ошол каналдагы блокторду ачып атам. А эгерде кадимки эле биздин традиционный медицина боюнча алганда нервтерди ойготуп атам, мындай айткандачы. Именно вот работаю с нервным окончанием деп койсо болот да, нерв окончаниялары менен иштеп атам. Сиз ошо элдик дарыгерлик менен ошо канча жылдан бери алектенип атасыз? Так, 20 жылдан ашып калды, 2000 жылдан бери. Бирок сиз ушул элдик дарыгер катары кайсыл ооруларды айыктыра алдыңыз? Элдик дарыгер катары биз основной эле ошол остеохондроз менен иштедим көбүнчөчү. Бул омурткага тиешелүү оорулар. Именно омурткага тиешелүү оорулар менен иштедим да. Грыжа, протрузия, смещение, сколиоз, кифоз, лордоз ушул проблемалар эң основной. Андан кийин муун оорулары. Артрит, полиартрит, артроздор менен иштедим. Эң көбүнчө. Анан кийинки кезде мына максаттын иштешип аткан кезде мен инсульттер менен көп иштештим. Инсульттерге дагы ийне сайган аябай. Инсульттарга ийне сайып кандай болду? Ийне сайганда алдырды. Эң жанагы эле айтып өткөндөй эле нервный связь мозг менен болгон ошол баягы инсульт кармаган тарабы мисалы үчүн ошол нервный связь бузулат да уже нарушение, себеби кровоизлияние болот да, кан куюлат мегечи, нервный связь бузулуп, анан ошону ойготкондо ийнен бул миңдин бири да ийнечи. Сайганда уже нервный связь восстанавливаться этет да, нервди ойготобуз мындайча айтканда, уктап калган нервди ойготобуз да. Ошол эле бул инсульттикler аябай жакшы. Ооба. Мына ийнеңизди азыр адамга сайгандан кийин бул ийнелериңиз ыргытылат да ошоюнча, бул бир эле жолу колдонулат. Пачкада мына мисалы үчүн ачылат. Бизде комплекс терапия болгон үчүн бизде 5 эле күн сайылат да, 5 күн. 5 күндөн кийин булар ыргытылат. Булар жөн эле мусорго да ташталбайт. Буларды специальный биз мына бир идиштерге топтоп туруп, анан кийин бир эч ким доставать этпей жаткан жака утилизация кылып жок кылабыз да. Мына азыр 60 жаштагы абалыбыз оор жумуш кылып, баса албай калган абалда бул жака келген, бирок азыркы учурда абалы жакшы деп атат өзү. Азыр жаңы эле банка коюп, ийне сайылыптыр. Өзүңүздү кандай сезип жатасыз, айтып берсеңиз? Өзүм жакшы. 2 күндө не болуп кеттим.
turup kettim da. Ana özüm de işenbey kaldım. Ne kılışım bilbey özü YouTube'dan görüp kana gelgendim de bu jaka. Birinchi эмне болуп келдиңиз де бул жака? Ha men tura alбай kaldım da. Ордуңуздан. Orduma tura albayım da. Baz albayım. Tura albayım. Epte zorga ne kılam enkeyip tuvalet koram. Kelem. Anan ne olup ketip özümce anamını mayladı mastar menen. Janандай turguz bolbaydı. 10 günler yattım bir de. Bir yerde sıradıyla janımda kıladı kendi. Premli görüyordu kendi. Yaxşı. Больницага барып бара албайм да. Анан sıradıyla bir yakta gördü. Бирок жакшы болуп калдыңызбы? Кандай результат? 2 günde yaxşı olup turup kettim da. Taң kaldım özüm dagы. Азыр баса аласызбы? Az bazam. Тура аласызбы? Туруңчу гана. Bazam. Демек ушинтип тура албай калдыңыз эле. Tura albayım enkeyip kaldım onday kıldım. Ошентип калдыңыз эле. Ушинтип барам, зорго тует, зорго барам да келем да. Буларга шифа берди да Кудайдын айтканында, Кудайдын мезгилинде. Аба сизге ийгилик, ден соолукта болуңуз. Эч ким оорубасын. Ден соолукта Мен болуңуз. здоровьям жакшы эле да. Бир ушундай болуп калат экен адам. Бул эжени кантип дарылап атасыз? Кандай оору менен келди? Бул эже ушул негизги оорусу мына шейный остеохондроз. Андан кийинкиси поясничный. Шейный остеохондроз башын ортот, мына колуна чейин берет. А бул жак болсо поясничный отдел бутка чейин берет өзгө көргөндөй. Бул лечение бул эжебизге туура келет, ушу хиджама жол менен кан алуу деп коет, ошо менен лечение алып атабыз. Кан алуу деген бул кан жаңылануу да. Кан жаңылануу деген клеткалардын жаңылануусу, ткандардын жаңылануусу, органдардын дегеле болбосо организмдин жаңылануусу да. Бул организмдин жашаруусу деп да койсок болот да. Бул жакта бизде энергетический деген капсула деген аппаратыбыз бар. Мындан 20 мүнөттөн тердешет сөөктөрдү кызытат дагы. Андан кийин мага барышып мануалка алат, ийне алат. Ошо биринчи биздин процедурабыз ушул жерден башталат. Демек бул жактан терде бардык ооруларды чыгарат. Бардык ооруларды чыгарат. Инсульт алгандарга, кандагы суюктук, жаман вирустар бар болсо ошолордун бардыгын тер менен чыгарып берет, мышцаларды бошотот, сөөктөрдү кызытып берет да мага. Анан сиз нар жактан массаж кыласыз. Бул жакта мен мануалдык терапия кылып, ийне, банка ошоларды ушул жактан улап баштайбыз да. Сизге кимдер кайрылса болот? Кандай оорулар кайрылса болот? Мага инсульт алгандар кайрылса болот, давлениясы көтөрүлүп аткандар кайрылса болот, ички органдарынан ооруп аткандар кайрылса боло берет. Бардык ооруларды ушул аппарат аркылуу эле тазалайбыз. Энеден кандай төрөлсө, ошондой болуп туруп кайра жакшы жылыш менен кетишет да бул аппараттан чыкканычы. Аябай жакшы аппараттар, bundan чыккан адамдардан сурап көрсөңөр, ийгиликтер аябай жакшы кетип атат да. Элдерге кандай чакырык таштайсыз? Келсинби сизге? Келсин, келсе bundan бизден аябай жакшы результаттар болуп атат. Кудайга шүгүр ушул боюнча аябай жакшы болот. Ийгиликтерге жардам беребиз, оору суркуларынан кетишине Кудай буйруса келе берсе болот. Адресибиз Бишкек шаары Кызыл Аскер, Кайназарова көчөсү менен Обская көчөнүн кесилишинде Обская 64 деп келсе болот.